кирешени текшербейбиз, эмгек стаж текшербейбиз. Ошол заявка берген жарандын атында үй жайы барбы, жокпу, ошону гана текшеребиз. Көпчүлүк мигранттардын туруктуу жумушу же болбосо катталган жери жок. Мындай учурда ипотекалык компания менен кандай келишим түзө алышат? Үйдүн акчасынын 30%-ын чогултса, калган 20%-ын элдик банк каржылап берет. Жакшы иштеп жатып эле кандайдыр бир аралыкта жумушсуз калышы мүмкүн же жумушун башка жака алмаштырышы мүмкүн. Мындай учурда сиздерден бир аралыкка тыныгуу алса болобу? Ошол жарандын шартына карап отсрочка берилет албетте. Кандай учурларда үйдү кайра алып коет компания? Чет өлкөгө чыккан ар бир мигранттын чоң максаты бар. Анын ичинде Москвага келген мигранттардын дагы үй алсам деген максаты чоң. Ата энесинен, бала чакасынан, ата мекенден алыстап, чоочун жерде көргөн азап, тозок, кыйынчылыктардын баардыгынын артында ошол үй алсам деген изги тилек ар дайым өзөк болуп туруп берет. Акчасын ар кандай компанияларга салып, алданып кеткендер андан да көп. Ошондой оор кырдаалда мигранттарга мамлекет кандай жардам берет? Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү жакында 3 күндөн бери Москвага келип, мигранттарга маалыматтык жыйын өткөрүүдө. Ал жерде кандай маалыматтар айтылып атат, мигранттарга кандай жеңилдиктер каралды? Ошол тууралуу Альянс медианын студиясында сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын коногу мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаева. Эже, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Бул ирет мигранттарга бир атайын программа, долбоор, сунуш менен келдиңиздерби? Кандай жаңылык бар? Ооба, биз ушул жылы президенттин тапшырмасы менен мигранттар үчүн атайын ипотекалык механизмдерди иштеп чыкканбыз. Кабарыңыздар болсо керек, ушул жылдын 30 январында президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койгон. Ал жарлыкка ылайык президент бизге тапшырма берген. Ушул мигранттарга мамлекеттик ипотекалык компания турак жай алууга силер дагы ипотека бергиле деп бизге үлүштүк курулуш механизмин иштеп чыгууга тапшырма берген. Биз ошол кыска аралыкта жаңы үлүштүк курулуш механизмин иштеп чыгып, 15 апрелде ушул жылдын ал механизм күчүнө кирди. Ошол механизмге ылайык ошол чет өлкөдө иштеп жүргөн Кыргызстан жарандары ошол жеткиликтүү шарттар менен турак жайлуу болсо болот да. Көпчүлүк мигранттардын туруктуу жумушу же болбосо катталган жери жок. Мындай учурда ипотекалык компания менен кандай келишим түзө алышат? Үй алса болобу? Аны биз эске алганбыз, ошондуктан үлүштүк курулуш ошол мигранттар үчүн арналган механизм. Бул жарым акчасы төлөнөт да. Үйдүн мисалы 1 комнаталуу же 2 же 3 комнаталуу батир ала турган болсо, ошол батирдин жарым акчасын төлөйт да. Мигранттардын көбү акча чогултуп жүрөт да, анан ошол банк менен келишим түзө алып эле банкка төлөй берет, мындай айтканда. Топтой берет акчасын. Башынан түшүндүрүп келейин, ошол жарым акчасын төлөйт да. Эгер жарым акчасы жок болсо, анда банкка эсеп ачып, бирок ага чейин бизге онлайн электрондук заявка берип, ошол заявкасы жактырылыш керек. Ошондо гана банкка барат. Банк бул топтолмо ипотека продуктусу боюнча биздин башкы өнөктөш Элдик банк. Ошол Элдик банкка барса, ал жерде башында 10 000 сом төлөйт же 10 000 рубль, анан калган сумманы ай сайын график түзүп берет. Банктын кызматкери ошого жараша эң аз мөөнөт 6 ай, анан 1 жыл, 2 жыл төлөп, ошол үйдүн акчасынын 30%-ын чогултса, калган 20%-ын Элдик банк каржылап берет. Ошентип үлүштүк курулуш механизми менен өзү каалаган жерден үй алса болот. Үйлөрдү мен жана айтып кеткендей, биздин курулуп жаткан объекттерден гана алат. Анан бизде Кыргызстанда жанагы иштеген жарандарда алат да, алар кезек менен алат. Алар баштапкы төлөмү жокто алса болот, бирок аларды деген мисалы Нарын шаарында жашап, ошол жерде иштесе, Нарын шаарынан гана алат да. Или Баткенде жашап, Баткенде иштесе, Баткенден гана алат. Ал эми биз ошол чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн жарандар үчүн деги эле ошол үлүштүк курулуш механизми боюнча биз ошол ипотека алып аткан жаранга тандоо мүмкүнчүлүгүн берип атабыз. Каалаган кабатынан, каалаган локация, кааласа Бишкек, кааласа Ысык көл, кааласа Талас, өздөрү каалаган жерден алат.
Ал эми заявка өтүнмө 18 жаштан берет. Үлүштүк курулуш механизми боюнча биз кирешени текшербейбиз, эмгек стаж текшербейбиз. Анткени дегенде бул ошол чет өлкөдө мисалы Москва шаарында иштеп эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин биз доходун көрө албайбыз да. Ошондуктан бул продуктты атайын ошентип чыгарганбыз. Аны биз текшербейбиз, биз болгону гана түндүк аркылуу кадастрдан ошол заявка берген жарандын атында үй жайы барбы жокпу ошону гана текшеребиз. Эгер үй жайы жок болсо өтүнмөсү жактырылат, андан ары жарым акчасы болсо барып түздөн түз ипотекалык компаниядан келишим түзүп үй ала берет. Ал эми жарым акчасы жок болсо элдик банкка барып, элдик банк аркылуу ошол топтолмо банк продуктусу аркылуу ипотека алса болот. Ооба. Баштапкы төлөмдүн минималдуу суммасы канча болуп жатат? Мисалы Бишкек шаарында Маликов жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде 4-Горбалинсан району, ошол жерде биздин Мурас көп функционалдуу турак жай комплексибиз бар. Ал жерде чарчы бир комнат батирдин чарчы метри 32 квадрат метрден башталат, андан чоңурагы бар. Анан ошол 32 чарчы метр батирдин баасын ал жерде ар бир чарчы метр 66.400 сомдун тегерегинде. Сом менен гана Сом менен, ооба. Долларга айлантканда ал $750 тегереги болот. Бул под ключ, толук даяр килип эле жарандар жашай бере турган деңгээлде ремонт болгон үйлөр. Анан ошол жердин бир комнат үйдүн баасы 2 миллиондун тегерегинде болуп атат. Ошо 2 миллиондун жарымын алдын ала төгүш керек болот. Ал эми жарым акчасы жок болсо, мисалы 100 000, 200 000 акчасы болсо, ошо банкка барып эсеп ачып, банк аркылуу алса болот, же болбосо өзү жарым акчасын чогултуп барып түздөн түз келишим түзсө болот. Анан жана топтолмо ипотеканын банк каржылап берип атат да. Ошондуктан биз ошол топтолмо ипотека аркылуу ипотека алган жарандарга биз 5 жыл каникул беребиз да. 5 жыл алар ипотека төлөйт. Алар 5 жыл бою ушу банк каржылап берген 20%-ты төлөп бүтүрүш керек. Ошону төлөп бүтүргөндөн кийин гана ипотека төлөнүп башталат. Анткени дегенде жарандардын мойнуна мындай двойной финансовый нагрузка түшпөш керек да. Алардын дагы акыбалын ойлоп, ошондуктан биринчи банктын карызын төлөп бүтөт, андан кийин ипотека төлөйт. Ошол мигранттар үчүн үлүштүк курулуш механизми менен пайыздык чен 8%, мөөнөтү 15 жыл. Ушул үйдү кайсыл учурда алат? Жана жарым пайызды үй бүткөндө ошол мисалы курулуп аткан үйдөн тандап атат да, ошол объект, например, 2 айда бүтсө 2 айда кирип жашай берет, 2 жылда бүтсө 2 жылда алып кирип жашайт. Бирок бизде азыр курулуш мөөнөттөрү бир объектте 1,5-2 жылда курулуп атат. Мисалы былтыр биз 23-жылы мартта башталган курулуш объектилер быйыл уже бүтүп атат, акыркы ремонт иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө. Андан бери 1,5 жыл өттү. Мамлекет мигранттарды колдоо максатында мына ушундай жеңилдиктерди берип аткан соң, дагы бир жеңилдик сурагым келип турат. Негизи көпчүлүк адамдар жакшы жумушта иштеп жатып эле, айрыкча мигранттардын арасында көп катталат мындай учур. Жакшы иштеп жатып эле кандайдыр бир аралыкта жумушсуз калышы мүмкүн, же жумушун башка жака алмаштырышы мүмкүн. Мындай учурда сиздерден бир аралыкка тыныгуу алса болобу? Ооба, албетте каралат. Мигранттар эле эмес, Кыргызстандын жарандарын ушу биз ошол бизден ипотека алган жарандардын баарын биз турак жай программасынын катышуучусу дейбиз. Баарына эле ошондой каралган. Ар кандай учурлар болуп калат, жаран ооруп калат же кандай кырсыктап көп убакыт дарыланыш керек болуп калат. Андай учурларда албетте биз отсрочка берилет. 3 айдан ошол баягы ошол жарандын шартына карап отсрочка берилет албетте. Кандай учурларда үйдү кайра алып коет компания? Биздин практикада үйдү кайра алып коюу дээрлик болгон эмес. Сотко өткөн учурлар. Сотко өткөн учурларда, мисалы мурунку программада, биринчи программаларда мындай болгондо, ал жерде талап боюнча, мисалы сиз ипотекага үй алган болсоңуз, ал үйдө өзүңүз жашашыңыз керек. Эгерде квартираны киргизип койсоңуз, бул ошол программанын талаптарын бузуу болуп калат. Ал эми азыркы учурда бул талап, бул норма алынып салынган. Ошондуктан азыр квартира мындай эч бир мындай жесткий эме жок да, болгону гана өтө көп мөөнөт төлөбөй жүрүп алса гана алып коюш мүмкүн. Бирок анда деле дароо албайт, эскертүү берилет, анан сот иштери жүрөт, сотко өтөт, ошол сот аркылуу алып коюш мүмкүн. Ал эми анткени дегенде үй ансыз деле, батир ансыз деле ипотека толук төлөп бүтмөйүн сайын
ипотекалык компаниянын балансында, фондунда болот. Ошол ипотека толук төлөнүп бүткөндөн кийин анан толук түрдө ошол ипотеканы төлөгөн жарандын атына менчикке берилет, менчикке өтөт. Негизи колдоого муктаж болгон мигранттардын арасында кыз келиндер абдан көп. Алар бир эле учурда балдарын өздөрү карашат, ошол эле учурда үй алып Кыргызстанга кетүүнү кыялданышат эмеспи? Жалгыз бой энелерге кандайдыр бир жеңилдиктер барбы? Ооба, туура айтасыз. Тилекке каршы акыркы жылдары Кыргызстанда ошондой тенденция болуп атат. Мигранттар арасында эмес, ушу Кыргызстанда иштеп жүргөндөрдүн деле арасында жалгыз ажырашып кеткенден кийин балдар көбүнчө энеси менен калат. Анан энеси ушу балдарын жалгыз чоңойтуп, жалгыз тарбия берип келген учурлар аябай көп кездешет да тилекке каршы. Бизге ошондой кайрылуулар аябай көп. Анан азыркы учурда ушул программа боюнча жалгыз бой деп жана мыйзамда ушундай жазылыптыр, качан жалгыз бой болуп эсептелет. Жана балдардын көбүлүгүндө атасы деген жерде атасы жазылбай, ал жерде просто прочерк болгондо ошондо жалгыз бой болуп эсептелет экен да. Ал эми ажырашып кеткен жалгыз бойлор тилекке каршы аларга азырынча ушундай жеңилдетүү жок болуп атат тилекке каршы. Ал эми жанагындай прочерк болуп жалгыз бой, өздөрү жалгыз тарбиялап аткан энелерге Кыргызстанда иштеп, ошол Кыргызстанда ал жерде налог төлөп, соцфонд төлөп, ошол жакта жашап аткан жалгыз бой энелерге аларга жеңилдиктер бар. Алар деген социалдык ипотека багыты боюнча алса болот, баштапкы төлөмү жок. Анан жылдык пайыздык чени 4%, 25 жылдык мөөнөткө берилет. Бул ушу жеңилдик, эң эле жеңилдик ушул. Ал эми бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн жарандарга тилекке каршы биз алардын түндүк аркылуу алардын биз мындай доходун көрө албайбыз. Анан алардын баягы социалдык төлөмдөрү кандай болуп атат көрө албайбыз да тилекке каршы. Биз башка мамлекеттин базасына бизге доступ жок. Мигранттардын көпчүлүгү, мисалга Москва шаарынан ала турган болсок, Россиянын жарандыгын алышкан. Алар Кыргызстандын мамлекеттик ипотекалык компаниясына катыша алабы? Кандай шартта үй алса болот? Ооба, сөзүңүздө жан бар. Биздин көп эле мекендештер ушул жана айрыкча ошо Орусияда иштеп жүргөн биздин мекендештер мындай жарандык кабыл алат. Анткени дегенде мындай документ жагынан баягы миграционный саясаттын катаалдыгына байланыштуу ошол жолдорго барып атышат да, бирок ал жарандар Кыргызстандын жарандыгынан баш тарткан эмес. Бул жарандар кош жарандуулук менен жүрөт, ошондуктан алардын колдорунда паспорттары бар. Сейрек гана учурда мен кыргызстандык жарандан чыгып кеткен жарандар бар, бирок бул өтө сейрек кездешет. Ал эми көбүн эсе биздин жарандар кош жарандуулук менен жүрөт. Ал жарандар ошо Кыргызстандын паспорту, ID карт менен толтуруп, бул жакта туруп эле онлайн толтуруп, бул жактан туруп эле ошол эсепти дагы жана топтолмо ипотека боюнча дагы банктык эсепти да онлайн ачып эле, онлайн бул жакта туруп эле ошол эсебин өзү телефону, смартфон аркылуу толуктап, акчасы чогулганда анда деле Кыргызстанга баруунун мындай муктаждык жок да. Кыргызстанда ата энеси, бир туугандары же өмүрлүк жары Кыргызстанда болсо, аларга доверенность берет, анан өзү тандаган үйдү жөнөтүп, ошол доверенность менен ал ошол жарандын атына келишимге кол коет. Көбүнчө бизде ушундай болот. Ата энесин жөнөткөндөрү көп. Ошол айрыкча кыз келиндер бул жакта мен жумуштан калбайын, мен акча таба берейин деп, анан Кыргызстанга ошол ипотекага ошол заявкасын берип, одобрение болгондо ата энесине доверенность берип, ата энелери барып тандап, келишимге кол коюп, андай учурлар болуп атат. Ушундай доверенность берип, доверенность берүү жолу менен келишимге кол коюп алса болот. Жылдыз эже, маегиңизге чоң рахмат. Бүгүнкү маек буюрса биздин мигранттарга пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын мындан да гүлдөп өнүгүп, жарандарыбызга чоң бир пайдасын алып келе беришине тилектешпиз.